5% деп кабыл алынды. Депутат Гүлшат Асылбаеваны коомчулукка тааныткан фейк жана фейк жаңылыктар тууралуу чуулуу мыйзам долбоорун өткөн жылдын ушул мезгилинде парламент жактырып, бирок ушул кездеги мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков коомчулуктун сынынан улам вето коюп артка кайтарган. Ал эми Садыр Жапаровдун бул маселеге байланыштуу аракети кандай болот, азырынча айтуу кыйын. Баарыбызга маалым болгондой, жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун кечээ Жогорку Кеңештин 97 депутаты колдоп, 5 өлкөлүү каршы болду. Каршы добуш бергендердин бири Дастан Бекешев процесс мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтат. Тактап айтканда, мындан толук бир ай мурда 30 июнда парламент депутаттары аталган мыйзам долбоорун четке каккан болчу. Ал эми Жогорку Кеңеш регламенти жөнүндө мыйзамынын 55-беренесине ылайык четке кагылган мыйзам долбоорун мыйзам чыгаруу бийлиги 6 айдан кийин гана кайра карай алат. Урматтуу депутаттар, Мыйзам долбоорду эл өкүлдөрүнүн бир добуштан көпчүлүгү колдоп бергенин президенттин депутаттарды чайга чакырганы менен байланыштыргандар да бар. депутат негизи билиш керек кандай добушту берип атат. Мен түшүнүп жатам. Президент бул мыйзамды өткөрүү керектигин айтты. Бирок мен түшүнбөй жатам. Силер жөнөкөй киши эмессиңер да. Депутат кандай добуш берип жатканын билиш керек. Президент айтса эле позицияңарды өзгөртө бересиңерби? Регламент боюнча 6 айдан кийин жаңы парламент келгенде карай берсин. Айрым медиа эксперттер жана укук коргоочулар документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектей тургандыгын айтышууда. Алардын каршы болуусуна түрткү болгон жагдайлардын дагы бири бул мыйзамдын чийкилиги. Мисалы, демилгечилердин айтымында фейк аккаунттар өчүрүлүп, жалпыга маалымдоо каражаттары же социалдык баракча аркылуу жалган маалымат тараткандарды соту жок эле мамлекеттик органдар жоопко тарталат. Бирок муну менен кайсы орган алектенери так көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле учурда маалыматтарды жайгаштырып жана жарыялоодогу негизги ресурс болуп калган интернет платформалар менен кантип кызматташаары так айтылган эмес. Мыйзамдын автору Гүлшат Асылбаева виртуалдык жашоодо да тартип болушу керектигин айтат. Бул жеке кызыкчылыктар үчүн ар кандай чектөөлөргө алып келбейт деп ишендирет. Бирок бул айтылгандарга далилдүү аргументтерди келтире алган жок. Если мы говорим о влиянии закона на свободу слова негативным образом, я думаю, это в корне утверждение неправильное. Почему? Потому что закон не противоречит ни одной статье Конституции, тем более не ограничивает свободу слова, так как направлен на защиту граждан. Ведь 53-я статья Конституции тоже говорит о том, что право, свобода и другого человека не должно нарушать право и свободу других лиц. Журналист жана факт-чекер Болот Темиров аталган мыйзамга таянып, жоопкерчиликти ала турган мамлекеттик орган жалган маалыматты таратып жатат деп көз карандысыз маалымат каражаттарын жаап коюшу мүмкүндүгүн эскертет. Интернетте туура эмес иш-аракеттерге баргандар IP дарегин улам алмаштырып турушат. Аларды көзөмөлдөй албайсыңар. Интернет провайдерлер аны аныкташ мүмкүн эмес экенин билдирүүдө. Жада калса Facebook'та муну аныктай албайт. Фейк аккаунттар менен күрөшөбүз демиш болуп, маалыматты ачык айтып чыккандардын оозун жаабууну каалашууда. Сөз эркиндигине таасири тийбейт деген калп.